Кадамжай районунун Үч Коргон айыл аймагындагы номер 44-Дружба орто мектеби 50 жыл мурда курулган. Мектептин жылытуу системалары да эскирип калган. Ошондой эле мектепте класстык кааналар жетишсиздиги байкалат. Мектеп авариялык абалда болгондугуна карай, дагы бизге кошумча кааналар керек. Окуучулар саны көбөйүшүнө байланыштуу. Окуучулар уч сменада окууга туура келатат. Ошондуктан биз жаңы мектептин курулушуна муктажбыз. Биз бул боюнча 2017 жылы мектептин проекти даяр болгон. Кээ бир себептерге көрө токтоп калды. Жаңы мектеп курулса, биздин чоң көйгөйлөрүбүз чечилет. Себеп биздин мектептин кичи участокторундагы окуучулардын 200дөн ашуусу батпай башка мектептерге, алыс жердеги мектептерге барып окуусунан туура келатат. Миңге жакын окуучу билим алган мекеменин абалы менен Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобу таанышып, көйгөйдү жеринен көрүштү. Мындан улам эл өкүлдөрү республикалык бюджеттин эсебинен жаңы мектеп курууну тездетүү зарыл экендигин белгилешти. Фракциянын чечимине кош болот. 2024 жылга курушка сөз киришкен. Депутаттардын аймак менен таанышуу сапарында мектептин абалынан сырткары билим берүү сапаты да көңүл борборунда болду. Аталган мектепте мамлекеттик тилге болгон мамиле өзгөчө көңүл буруу керектигин айгинелейт. Калганыбыздын баардыгы мамлекеттик тилде болуп, анан мамлекеттик тилде окуп атышат дагы, бияктагы түшүнүгү жаш балдардын башка тилде кетип атат. Эми алга тең министрдин орун басарысы. Биз азыр саясат мындай болуп атат. Мамлекеттик тил. Кыргыз тилин өнүктүрөлү деп атабыз, туурабы? Элементарный мамлекеттик кызматка барган киши кыргыз тилинен аттестациядан өтүп атат, туурабы? А бул балдар, кыздар өзбекче, орусча окуса кайсы мамлекеттик кызматка барып иштей алат? Вот вопрос. Бул өтө мындай актуалдуу маселе да, ошон үчүн сөзсүз түрдө министрлик эске алыңыздар дагы эне тил, мамлекеттик тил кылып киргизиңиздер. Сөзсүз түрдө. Мындай болбош керек бир. Автономдуу бир кишилерди тарбиялагандай болбошубуз керек биз. Мамлекетте жалпы бирдей саясат. Биздин бул Бабур мектебибиз 1964-жылы курулган зданиябыз. Андан соң Жогорку Кеңештин депутаттары Кадамжай районундагы номер 43 Бабур атындагы орто мектебинде болушту. Эскилиги жеткен мектеп 200 орунга ылайыкташканы менен бүгүнкү күндө 450 окуучу билим алууда. Класстар жетишпегендиктен мектепте ыңгайсыздыктар жаралган. Мына окшогонду карап туруп, силер мына балдарды көрдүң го? Ооба, көрдүм. Эртең тоба кылдым, бир нерсе болуп катуура бир жетиптирген болсо, балдардын бардыгы алып кетет. Эми мына Баткен областында түшүнүп атабыз. Негизги маселенин бардыгы чек арага көңүл буруп кетип, буяка анча-мынча бир баягы көрүлбөй калып атат да. Аны райондун жетекчиси, силер буну барып, мындай мектептерде Кыргызстанда аз калган. Жок, почти жок мектептер. А булар болсо кара мектептердин акыбалдарына. Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобу мугалимдер менен да жолугушту. Ошондой эле окуучуларга сапаттуу билим берүүдө заман талабына ылайык билим берүүнү айтышты. Эң көйгөйлүү болгон мектеп имаратынын жаңы окуу жылына карата салынаарын айтып, көмөктөшөрүн билдиришти. Мектептерди көрдүк, акыбал аябай начар экен. Биз эми бүгүнкү чечимге сөзсүз түрдө киргизип, ушуну барып туруп министрлер кабинетinin төрагасыга сунуш кылып, чечимдин аткарылышын көзөмөл кылабыз. Ошон үчүн биз эң биринчи бардык күчүбүздү мектептерди курганга аракет кылышыбыз керек. Биз келе жаткан, өсүп келе жаткан муунга жакшы шарттарды түзүп, мектептерди куруп, жакшы илим, билим берип, ушул келечекте жакшы кадрларды чыгарып, мамлекетибизге иштете турган мындай шарт түзүп беришибиз керек. Белгилей кетсек, Кадамжай районунда жалпы 85 билим берүү мекемеси болсо, анын ичинен 3 мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатса, 2 типтүү мектеп жаңыдан курулуп пайдаланууга берилди. Район аймагында 85 мектеп болсо, алардын ичинде бир 30дан ашыгы типтүү мектептер, жылдан жылга мектептер курулуп атат. Быйылкы жылда 2 мектеп пайдаланууга берилди сентябрында башында, ошондой эле мына ноябрдын башында, декабрь башында бирден мектеп пайдаланууга берилет. Бул негизги приоритет азыр ушу авариялык мектептерди бүткөрүү болуп атат. Алардын мисалы бир экөөсү капремонт болду, Канадыр мектептери, Дыйкан, ошондой эле Жаныбек мектептери башталды. Андан сырткары да ушундай авариялык мектептер бар. Бул Исах мектеби, анан Тургун үй мектебинин бир корпусу. Алар боюнча да тиешелүү маалыматтар, каттар берилип атат.
Эл өкүлдөрү билим берүү мекемелеринин абалы менен таанышкан соң Масалиев айыл аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна да барышты. Аталган мекеме аймактын 7000ден ашуун жашоочусуна медициналык кызмат көрсөтүп келет. Бирок учурда аталган мекеменин имараты эскилиги жетип, жаңыланууга муктаж болуп турат. Зданиянын состояниясы талапка жооп бербейт. Кышында мындай сквозняк болот, полдору дагы чириген. Эки дуалдардын арасында шовтор уже кетип жатат. Крышаларынан суу тамчы агат, жамгыр жааган учурларда. Азыр эл өкүлдөрүнө биз основной ушул жаңы зданияны куруу боюнча айтканбыз. Азыр айыл өкмөт тарабынан жер берилип, алардын госакты түзүлүп, азыркы учурда АПЗсы уже түзүлүп жатат. Понедельник күнгө даяр болот деген. Ошол азыр эме да жооп келген. Бул боюнча кайрылууларды аябай көп жерлерге бердик биз. Спонсорлор дагы чыкты. Анан жер проблемасы болуп, бүгүнкү күндө чечилип, азыр айыл өкмөт тарабынан ушул жер берилген. Ошол жерге буюрса курабыз деп жатабыз. Күндүн экинчи жарымында район элинин катышуусунда Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобунун көчмө жыйыны менен улантылды. Жогорку Кеңештин депутаттарынын көчмө жыйынына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, район акими жана тиешелүү жетекчилер да катышты. Кундуз Жөрөбекова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.